Россия тарап өлкөнүн 7 облусунда Бишкек жана Ош шаарларында орус тилинде окута турган 9 заманбап мектеп курууну колго алды. Окуу комплекси алдыңкы жабдыктар менен камсыздалып, оюн аянтчасы, бассейндер жана спорт залдары болот. Ар бир мектеп 1224 орунга ылайыкташат. Акылбек Жапаров Россия тарап каржылаган 9 жалпы билим берүүчү мектептин республиканын аймактарына курулушу тарыхый учур деп атады. Которые всегда отличались взаимным доверием. Бул макулдашууга кол коюу менен биз бул долбоорду кийинки жылы баштоо үчүн бекем укуктук жана ченемдик базаны түзүп жатабыз. Эки тараптуу мамилелерди чындап эле тарыхый окуя жана анын күбөсү катышуучусу болуу мага чоң ырахат тартуулайт. Бул мектептер биздин республикабыздын сапаттуу билим алган кичинекей жарандардын экинчи үйү гана болбостон, орус тилин үйрөнүүгө жана аны жайылтууга кошумча жагымдуу шарттарды түзөөрүнө ишенем. Кыргыз-орус мамилеси энергетика тармагында дагы тереңдеп баратат. Ысык көл районунун Тору Айгыр айылына Россиянын Uni Green Energy компаниясы 400 гектар аянтка кубаттуулугу 220 киловолттуу күн электр станциясын курмакчы. Жер маселеси чечилди буларды өткөн жумада. Эми каражат маселесин российский компания жанагы Uni Green дедим, ошолор чечилип атат. Жакын карада бир айдын ичинде башталат. Муну менен катар Россия Кыргызстанга калдык сактоочу жайларды рекультивациялоо маселесин чечүүгө көмөктөшүүгө ниеттенүүдө. Росатом атомдук энергетикалык мамлекеттик корпорациясы өлкөнүн түштүгүндөгү 5 калдык сактоочу жайды рекультивациялоо үчүн Кыргызстанга 2,2 миллиард рубль бөлүүнү мерчемдеп жатат. Орусия менен өнөр жай тармагындагы алакадагы өнүгүп жатат. Өлкөнүн түштүгүндө орусиялык КАМАЗ компаниясы жүк ташуучу унааларды чогултуучу борбор ачууну пландап жатат. Тейлөө борбору биринчи багытта ачылмакчы, экинчиси бул КАМАЗ техникасынын Кыргыз Республикасынын аймагында чогултуу боюнча так сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болду. Жыйындын жыйынтыгында Алексей Аверчук Россия Кыргызстандын экономикасынын ири инвесторлордун бири экендигин жашырган жок. Инвестиция, кайра иштетүү, өндүрүшү, соода, геологиялык чалгындоо жана жер казынасын пайдалануу сыяктуу ар кайсыл тармактарга салынууда. Ошондой эле россиялык компаниялар Кыргызстандын транспорттук инфраструктурасын өнүктүрүү долбоорлоруна катышууга ынтызар. Буга улай жогорку технология жаатында кызматташтыкты өнүктүрүү максатында Россия Кыргыз өнөктөштөрүнө санариптик трансформация тармагында өзүнүн иштеп чыккан продукцияларын сунуштоого даяр экендигин дагы ачыктады. Сүйүн Айтагаева, Чыңгыз Токторбек уулу, ЛТР, Бишкек.